Салам достор. Бүгүн эмне үчүн же эмне себептен же эмнеге мага маанилүү? Ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Деги эле биздин жашообузда ар кандай каалоолор, максаттар, же болбосо талаптар, кээде буйруктар, мамилелерде ушундай нерселер орун алат. Кээде биз эч кимге айтпай эле ичибизден каалайбыз. Кээде биз талап кылабыз, ушуну мага бер, алып бер, же болбосо мен ушуга жетким келет. Анан мен эмнеге чакырат элем? Биз кандай гана каалоо болбосун, же болбосо кандай гана бир чечимдердин алдында турбайлы, же бир тандоо болобу айтор. Ушундай кырдаалдарга келгенде мен силерге бир ыкманы үйрөткүм келет да. Дайыма өзүбүздүн мотив деп коет го, кыргызча ниет деп айтат да. Ниетибизди текшериш үчүн эмне себептен мен ушул тандоону кылгым келип атат, же эмне себептен мен бул нерсеге жетким келип атат, же эмне себептен мен ушундай реакция кылгым келип атат. Же эмне себептен мен ушул адамга ушундай мамиле кылып атам? Эмне үчүн деген суроону өзүңөргө 5 жолу берип көрсөңөр, силердин өзүңөр аңдабаган аң сезимдин деңгээлиндеги ниетиңер кадимкидей эле ачык көзүңөр ачылат да. Кээде бул куралды колдонгондо, бул ыкманы колдонгондо, кээде ниетиңдин анча жакшы эмес экенин көрүп, кээде өзүңөн өзүң уялуу сезими да болот. Мындайча айтканда абийириң ашкерелеген учурлар болот да. Мисалы мындай мисал келтирип көрөлү да. Көп эле бүгүнкү күндө үйлөнө турган жаштар мисалы дүркүрөгөн чоң той беребиз, акчабыз жок болсо дагы балким кредит алып туруп беребиз деген бир тандоонун алдында туруп калат да. Анан ошол учурда өзүңүзгө суроо бериңиз. Эмнеге мага кредит алып болсо дагы ушул чоң тойду өткөрүү маанилүү болуп жатат деп туруп өзүңүзгө өзүңүз суроо бериңиз дагы чынчылдык менен жооп бериңиз. Анткени мен башкалардан кем болгум келбейт, мен эл эмне дейт деп жашаган адаммын. Мен элдин көзүнө чоң той өткөрдү деген сөзгө калгым келет деп жооп бересиз. Анан кайра өзүңүзгө суроо бериңиз. Эмне үчүн сиз элдин көзүнө чоң той өткөрдү деген бир мындай түшүнүктү жараткыңыз келип атат? Анткени кайра жооп бересиз. Анткени эгер мен чоң той өткөрсөм, элдер деген ой бул азамат экен. Бул кыйын экен, анткени ушундай дүркүрөгөн 5 жылкы союп той берди деген сөздүн өзү эле канча деген жооп бересиз. Мисал кылып атам да. Эмнеге сизге элдин ой бул кыйын экен деген сөзү маанилүү болуп атат дегенди бергенде, анткени эл мени деген ушундай кыйын экен деген сөздү айтканда менин ичимде өзүмө карата ишенич же балким өзүмө берген баам жогорулайт. Карасаңыз, ошондо башкача айтканда сиз өзүңүзгө берген бааңызды той кредитке болсо дагы, карызга батып болсо да той өткөрүү менен көтөргөнгө аракет кылып атасыз. Бирок макул, өткөрдүңүз, карызга баттыңыз белчеңизден. Эртеңки той болот, тойдун эртеси да болот дегенден эртеси эле ал кредитти өз убагында төгө албай калсаңыз, сиздин баягы эптеп өзүңүзгө берген бааны көтөрүп алган абалыңыз төлөй албай калар менен, биринчи взносту төгө албай калар менен кайра тарс эте жерге түшөт. Ошондуктан биз өзүбүздүн кылган бир иш-аракеттерибиздин ниетин текшере келгенде, көп учурда өзүбүзгө карата ишенимди, өзүбүздүн баабызды көтөрүү максатында кылып атканыбызды түшүнүп калабыз. Бирок тилекке каршы биз туура эмес жолдор менен кылып аткан болуп калабыз. Ошондуктан мен силерди чакырат элем. Кандай гана чечим чыгарбагыла, кандай гана иш-аракет кылбагыла, биринчи өзүңөргө 5 ирет өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү казып, чыныгы ниетиңерди билиш үчүн өзүңөр консультация кылып, башкача айтканда, эмне үчүн, эмнеге маанилүү, эмне себептен деп 5 жолу берсеңер, ишенип койгула, жана чынчыл болсоңор, чыныгы ниетиңер ачылат дагы, ошол жерден өзүңөрдү коррекция, башкача айтканда, түздөп кеткенге эң сонун ыкма. Сиздерге андай ийгилик.